Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Мына азыр Каныкей борборунда, Соода борборунда жанында турам. Мен кимге кайрылгым келет? Мен Жалал Абад автотранспорт не деген бир мекеме бар, мындай жанагы кылган маршруткаларды караган, тиги ГАИге кайрылгым келет, мэрге кайрылгым келет. Şu Каныкейди жаныга бир остановка ачып бербейсиңерби? Мына карагыла. Азыр экинчи ряд менен бир нече жанагы токтоду. Булар токтогондо, адам түшүрөбүз деп токтогондо, нар жактан бир эле катар өтүп калып атат да машиначы. Итак, бул жер затор болуп атат, көрүп атасыңар. Могул жерде жанагы парковка болот, бир ряд парковка и бир ряд көрүп атасыңар. Могул жерден адамдарды посадка, высадка кылып атат. Бул башка жүргүнчүлөргө, башка шопурларга ыңгайсыздык жаратып, мына бир эле полоса ачылып, бир эле полоса калып атат да бул жердечи. Бир эле полоса. Мына көрүп атасыңар. Маршруткалар келип, адам түшүргөнгө токтотуп атат. Мына көрүп атасыңар. Эми буларда айыбы жок, эми түшүрүш керек адамды. Мурун бул жерде бир остановка болчу. Ошого токтоп, могул жерге машиналар токтобойт эле. Азыр негедир ал остановканы алып коюптур. Билбейм эмнеге. Азыр муну дагы эле көрүп атасыңар. Мына. То есть маршрутка токтоду, бир полоса занят болуп калып атат. Маршрутка жок, эки полоса жүрүп атат. А бирок бул ар минут сайын токтоп атат бул жерде. Ар минут сайын токтоп атат маршрутка, адам түшүрөбүз деп. Ошондо бул жерде помеха болуп калып атат да. Ошону кандай чечсе болот? Мен оюмча бул жерге бир остановка жасаш керек и машина токтогонго мүмкүнчүлүк запрет коюп коюш керек. Рахмат көргөн турганыңарга.